заморозка деп кетет. Андан кийин холодильник деп кетет. Анан морозильник. Мисалы үчүн шоко заморозкада Біріншіден барыңыздар құш келіпсіздер. Ушунчалык зиярат кылып келгениңиздер үчүн Кудайым бурса билген ушундай тажрыйбабызды сиздер менен бөлүшөбүз. Ошого эми аяздан суранычы болду. Эми биз ушу жаңы башталткан дыйкандарга кичине мындай бир жардам бербейсизби, айтып дебейсизби деп. Ошонун сөзүн мындай жок дебей биз колубуздан келишинче жардамды берели. рахмат да, аябай чоң ушул мисалы үчүн колдоп. Потому что бул жерде ар бир неменин өзүгө жараша мындай бардыңыздар эми чоң улгайган кишикесиздер ар бир неменин өзүгө жараша тонкостары болот. Ошо тонкостарды бүт бардык айта бербейт. Ошого эми колубуздан келишинче бүт бардыгын билем деп айта албайбыз. Ошондо болсо дагы билгенибизче биз неме кылалы. Айтып деп көрсөткөнгө мындай көмөктөшөйлү. Биздики эми бул жер биз логистика, мына иштеп атат түнү менен Россияга, Казакстандарга отправка болуп, мына эми эле бир аз эми жыйнап неме кылсак, ошо келип калдык дейт. Анан ошо аябай пунктуальный кишилер экен. Мен келгенге чейин уже туруп алышыптыр да шакта. Жакшы, бирок эрте кыймылдапсыңар, азыр күндүн ысыгы аябай күчтүү болуп атат. Эми бардык жерде какыратып, ушундай болуп атат эми. Ал уже Аллахтыкы эми, аны айта албайбыз. Ошого биздин логистика эми ушул. Бул жерден уже отправка болуп атат. Сырой түрүндө и замороженный түрүндө. Эки түрдө баягы жөнөтүп атабыз. Ошого азыр мен сиздерге мындай упаковка болуп аткандан көрсөтөм. Ал бул жерде азыр ушул жерде 5 холодильник болсо, 5 морозильник. 5 морозильниктен азыр полностью забиты, потому что уже жөнөткөнгө уже некогда болуп калды. Азыркы убакытта ысыкта бат эзилип кетет экен. Бул мындай ушундай продукцияларчы. Ошон үчүн абетке чейин бир терип салкын жерге коюп, андан кийин бир терип ошону жөнөтө албай калгандардыкы эзилип кетип атат. Ошолор улам неме кылып, аларды только же ыргытыш керек, же варенье кылыш керек, же болбосо сактап калам десе, немеге киргизип морозильникке кирип сактап калыш керек. Морозильник болбойт, шоковый болуш керек. Шоковый менен морозильниктин айырмасы, шоковыйда 2 сааттын ичинде тоңуш керек болчу. Андай немеде бат тоңбосо, андан да бат тоңсо жакшы болот. Себеби дегенде бул эми максимумду айтып да мен сиздерге. Булардын 12 элементи бар. 12 элементи өз учурунда тоңуш керек. Эгерде ошол тоңбой калса кайсы бирөөсү, кайрадан буларды ойготуп атканда ошол эзиле турган жосом дагы бирдемке болуп өзүнүн немесинин мындай туура эмес неме кылат. Бунун негизги маселеси шоктуку ушул. Болбосо мындай хранение, бул жерде азыр мына шоковый болот, тигириси хранение, тиги шоковый, тиги тиякта экөөсү хранение. Хранение киргизип койсом деле тоңот ал. Бирок 18 градуста азыр малиналар тоңот. Бирок тоңоо менен жанагы немесин жоготот. Тоңгондон кийин хранениеге киргизип койсоңуздар болот. Hem sizden soranlar da çoğu Биринчиден мына азыр биздин немеден бир аз ооз тийиңиздер. Келиңиздер. Бул бир американский сорт деп экенмин, чөтө мен атын неме кыла албай жатам. Бирок мындай жакшы сорт болуп чыгып калды да. Бул лахнес. Точно ошо бар. Аяс малларды кара мына. Эгер таттуу болсо, Буларды баягы немеге чыгарсак болот. Компотту мен 3 түрүнү жасап көрдүм. Азыр эми биздики маселе ызбытта болуп атат. Ызбыт маселесин чече турган болсок,
Қалған мәселелерді ақырын үйреніп кетеміз. Бірөөсі сырой түрінде кетіп жатады, екінші замороженный түрінде кетіп жатады, үшіншісі сухом виде кетіп жатады. Эми ошуга азыр биз мына ушу компотторду жаратып атабыз. Мына компоттор кандай экен? Мында бир неме кылыңыздар, мында ачык айтыңыздар, кандай баядай недостаткалар болсо айтыңыздар. Мындай компот жок, жерде ичкен жок. Бул эте натуральный, просто биз мен сокуну да жасадым, компотун да жасадым, вареньесин да жасадым. Вареньесин да ачалык, аны да мында бир көрүңүздөр. Мында жетишпегендик жагын ачсаңыздар, ошолорду турлап, мында көптөшүп, мында бир жолго салалык. Жасалуу жолдорунда компот вареньянын кандай? Аларды анан неме кылып кетейин. Мындай вид дагы чем баягыда эле химикат кошулганга караганда, могу натуральный жакшы эмеспи? Делегация келет экен. Эрте понедельник күндөрү. Ошолор Кыргызстан менен иштешели деп өткөнгү жумада келет дедилер. Ошол бул жумага жылып, ошол бул жума эрте понедельник күнү келет экен. Ошол делегациядан бул жака келет. Ошентип баягыда эле биздин экспорт жактары акырындык менен ачылып атат. Өткөндө келип Дубайга баягыда неме түзүп кетти, договор түзүп кетти. Алар ежевика боюнча түзүп кетти Дубайга. Эми ошентип акырындык менен мындай чыгып алсак, бизге бир топ жакшы болгода болот. Эми баштапкыда бир аз кыйналат экенбиз. Ошон үчүн логистикалык центр керек да бизге. Логистикалык центр керек болуп атат. Азыр өкмөт дагы өзүнчө килигишип калды. Муну силер татып турасыңар, ошон баягы менин сөзүм баягы жалган болуп калбасын, анан келбей калып турган Кытайлар тиги бу деген. Муну мен немесини көрсөтүп коеюн. Муну кече күнү жиберген Вот Александра Лучкина. Я представляю ассоциацию ягодников с телеком Тохтагазиевым. Мне ваши контакты дал коллега Тулегон. На следующей неделе в Кыргызстан приезжают представители департамента карантина Китая. Цель визита – изучить возможность кыргызских производителей в дальнейшем добиться развития на экспорт свежей ягоды из Кыргызстана в Китай. То есть Кыргызстан ичинен Кытайга экспорт кылганга мындай иш-чаралар жүрүп атат. Мы сейчас отбираем лучшие хозяйства по выращиванию малины, ежевики, смородины, которые можно было бы показать китайской делегации. Чё-то да? Подскажите, пожалуйста, какой объем ягод вы выращиваете, на какой площади, и были бы вы готовы принять принять делегацию на следующей неделе? Жумада биздин делегацияны тозулганга даярсыңарбы деп жазып атат. Биз жö контактка чыктык, алар уже понедельник күнгө келе турган болду бизге. Бул эми бүт бардыгыбыз үчүн бул. Эми Кытай элестеткиле, эгер Кытайга чыгып алсак экспорт, бул эми эмне деген калкта, биздин Кыргызстандагы мөмөбүздү мындай эле бир эле шаарды жеп коебу дейм да, бир эле шаардын жарымысын эле жеп коет да. Тем более биздики даамдуу жакшы да. Биздики баары даамдуу. Анан тем более кайра иштетилген замороженныйыбыз да бар, уже кайра иштетилген, ошон үчүн таамсыздырып атабыз да. Өзүңүздөр мына жерден билип атасыздар да, бул жерде аны кайсы сорттор турат ошондо? Лахнес, Натчес бар экен, Мен сизде бул жерде сорт көп бизде. Просто мен сизге мында туура келе турган сортту бул жака алып чыктым азыр. Туура келе турган, потому что бул убакытка чейин ушунда бизге совет бере турган кишилер болгон эмес. Ошол себептен биз көп жолу баягы практиковать этип убактыбызды өткөрүп алдык. Мына жерден Компотко бир аз коштум эже. 1 килограмм канча кичине шакар коштуңуз ушулардан айтсаңыз. Аларды мен өзү бул технология эже. Бул технология сок башка, компот башка, варенье башка. Азыр вареньеда мен силерге аштырайын, бир немеге салайлы. Аштыбы? Ошондо бир көрүңүздөр, борсок менен бир-бирден алып көрүңүздөр. Мында товарный видти көрүңүздөр. И анан баягы немени, даамын көрүңүздөр. Варенье сонун. Обедте болот. Обед учурунда ушул компот, ежевика, анан варенье, анан дагы пастила деген продукциясын жасадык. Обед учурунда бирөөлөр астыңыздар коюп беребиз, ошол жерден дагы остиесиздер. Азыр жерге аксакалдар отуруп койдук, аксакалдар. Өзүңүздүн ой пикириңизди айтсаңыз, мына эмелер. Варенье жакшы. Кесе болот. Жакшы. Варенье жакшы. Компоту жакты баарынан компот. Даамдуу экен. Бул жерде биз согуну чыгара алгалык, согуну мен кече күнү баксам бул жерде кишилер көп эле.
требование көп букеттен иш бойда ошо боюнча сокту неме кыла албай калдык. Болсо 3 түрдө бада сиздер алыңыздарга коюп берейин деди беле. Аз жактан да сублимация бар, анан пастила деген да продукциясы бар да. Жакта варенье, компот, анан свежий болот атпайбы? Жактан азыр пастиласын да істейбиз, анан сублимированный. Ошол жерден түшүндүрүп берем да. Эң тонкий маселе, сиздер эми мындай дыйканчылыкты жасап жүргөнсүздөр, мына бардыңыздар улгайга неме экен, может башка тармак мененби, может ушул тармак мененби. Анан дыйканчылыктын эң эле немеси эч кимден күнөө издебеңиздер. Потому что бул жерден Кудай берген нерсе экен. Ошол себептен сиздер кандай карасаңыздар, ошондой болот. Значит, сиздер жакшы болбой калды, анда сиздер өзүңүздөргө күнөөнү коюңуздар, бул мен жакшы карай албай калдым деп. Бул менин практикамда болуп аткан нерсе. Жакшылап көңүл бөлсөңүздөр, жакшы болот экен, слабый көңүл бөлсөңүздөр, слабый болот экен деген маселе чыгат экен бул жерден. Анан эң биринчи немеси, сиздер дыйканчылыкта биринчи очередь жерди жакшылап караңыздар. Бул жериңиздер баада семиз, жериңиздер күчтүү, иммунитети күчтүү болсун. Экинчиден ошо барып келген, ошо биринчиден ошо жериңиздер жакшы барып келген жактарга чейин караңыздар. Анан сууңуздар жакшы болсун. Сууңуздар эгерде жетерлик болбой калса, анда бул сууну көп требует эткен мөмө жемиштер мына ушул күндө азыр күнүнө ичип атат. Күнүнө суу ичип атат. Ошого ушул немени жеткире албай калсак, мондо объемдорду кийин жасай албай калсаңыздар мүмкүн. Андан үчүнчүсү сиздер бир агроном кармаңыздар. Зерикпеңиздер, потому что эгерде 2-чи жылдан баштап ийгиликке жеткенге баада жардам болот десеңиздер, билген киши агроном деселе агроном окугандардыкы теория бар болушу мүмкүн, бирок практика жок болушу мүмкүн. Бунун өзүнчө бул эжебика боюнча келип атасыздар. Мен эжебика боюнча айтам, эжебика бул жаңы келген, көп киши билбейт азыр. Көп киши эжемалина дейт. Көп киши мону билбейт, эмне деп атат азырга чейин. Ошон үчүн бунун өзүгө жараша оорулары болот экен, өзүгө жараша курттары болот экен дегенде. Ошондо практически көрбөгөн агроном сиздерди башыңыздарды айлантырбайт. Просто билбегендик бул. Мо дарын чач деп неме кылат экен. Андан сырткары азыр дары саткан жерлер көбөйүп кетти. Барсаң ошолор практикалап этип эле мо дарын чачып көрчү кандай болот экенин. Алар чачтырып көрсөтүп неме кылат алар, эми бекер бербейт. Сенин убактың кетип атат, сага мындай дейсө болот да, болбой жатат. Алар үчүн кызыксыз, ал уже өткөрүш керек. Жакшы болсо эмки жылы ушу түкүнчө кишиники жакшы болгон, ушуну чач деп айтат. Ошондо анда кылганда биздин өмүрүбүз кетип атат, убактыбыз кетип атат. Ошондой немелер бар экен. Ошон үчүн агроном кармаңыздар деп аткан маселеси ушул болуп атат. Агрономдо эми өзүнөн башка жок, эми теги бул жерде мен неме эмес, бул жерде Кыргызстан боюнча көп, азыр бул жерде күчтүү кишилер дагы бар болушу мүмкүн араңыздарда. Ошондо менин ошибкам болсо мага айтыңыздар. Мен деле неме турлап кетейин. Мен өзүм агроном эмесмин. Мен өзүм таможникмин. Бирок мен практика жүзүндө 20 жылдан бери көрүп келатам. 20 жылдан бери өзүм практически көрүп келатам. Ошого практиканыкы башка көрсөтүп атат, окуган теория бул башка көрсөтүп атат. Бул анан дагы бир маселеси погодага дагы караңыздар. Погодасы туура келбей калса, сиздер жаңылып калсаңыздар мүмкүн. Ошон үчүн ошол агроном сиздерге погода боюнча кайсы сортту тиксе болот, кайсыл не только эжебика, башка нерселер кайсын тиксе болот, болбойт, ошого чейин айтып бериш керек. Айтпаса сиздер жаңылып калып 5-10 жылдан кайра жулуп тигесиздер, ошондо убакыт кетиресиздер. Керек ошол мындай сизге мындай нормальный убакытта чыгып берет. Ал начча чыгып тиксеңер, бул жактын азыр баа түшкөн убакыт. Ушул убакытта туура келип калсаңар дагы, силердики ал неме болбой калат. Анан тиккенде мына башынан баштап айтып кетейин, тиккенде караңыздар мону. Ары бир неме сиздер көктөбөй калды деп күнөөнү койбоңуздар. Муну азыр кече жазда тигилген ушул практически ушу
Geçe жазda тигилген göçöttөр. Эми бул göçöt мына караңыздар канча шак бутактады. Ушуну караңыздар. Мына бул жерде азыр узуну 3 болуп атат. Андан башка бул жакта дагы 4-5 болуп атат. Эми булар ушинтип шактап берсе, эмки жылга мен жетелик объемдо жасай алам. Себеп дегенде бул өскөн жагыдан урожай берет да. Ошо себептен канчалык чоңойто алсам ошончолук неме кылам. Азыр бул ногу азыр 2 метрди чапчып калды. Бул октябрга чейин өсүп берет. Кыскасы, мындай жетелик нерсе бар деген. Бул жерде көктөп турат, караңыздар. Тиякта көктөп турат. Анан неме кылганда кийин бул жерде көктөбөй калып, анан тияктан көктөбөй калып, андай кылсаңыздар өзүңүздөр артка тартылып кетесиздер. Бул мөмө жемиштер дагы бирге бири тоскоочулук жаратат. Муну өсүп алган неме могого тоскоочулук жаратат эмки жылга. А быйыл жашы тең. Бул неме кылбайт. Тең өсүш керек. Эмки жылга тоскоочулук жаратат. Ошон үчүн көктөгөнү кыйыныраак болуп калды. Ошон үчүн ала болуп өстүрүп калбаңыздар. Мүмкүн болушунча биринчи жылы жакшы өстүргөндүн аракетин көрүңүздөр. Жакшы өстүргөндүн. Аралыгын канчалык керек? Бул тиккен маселе боюнча мына ортолук проход 2 метр, бул жагы 1,5 метр. Себеп азыр бул жерде биз комбайн тууралуу дагы ойлонуп кепирки жерлерге 10 гектарга чейин тиккен жерлер болду. Ошол жерлерге 3 метрден кылып расчет алдык азыр. Алар эми ойгонуп аткан немелер жердин күчү менен жакшы болуп атканда алар ушинтип эле караса болот турбайбы деген түшүнүк келип атат азыр. Потому что бул нерсени биз практически өткөрдүк. Биринчи жылы эккениңизде көчөт кылып аласыңар дедиң го. Кандай болгондо кандай болуп көчөт болот? Эгерде эжеке многу азыр 2,20 1,80 кылып туруп кыркасыздар. Жок, күзүндө эмес, эрте жазда. Бул көтөр байлаштым. Эрте жазга мен буну бул жерлерге баада неме Эми биз Кудай кааласа октябрда эгебиз да. Октябрда эксеңиздер, сиздер монтип эле жөн эле коесуздар. Бир жыл көтөр байласаңыздар да болот. Бир жыл эми былтыр күздөсү көчөткө коебуз да. Көчөткө койсоңуздар, эгерде монтип жакшы өсүп бере алса, көчөт чыгарыңыздар. Анан көчөт чыгарам деп туруп, анан моолорду көчөт чыгарып, бул жарты жуту болуп неме болуп өзүнүн немесин кетирсеңиздер, неме болбой калат. Эгерде жакшы өсүп берсе, сиздер все равно лишти жагын кыркып саласыздар. 2 метрден ашып салабыз. Анан мына кечиндеги эле өзбектөрдүн сөзү чиканка берип туруп неме кылсак болобу деген неме болуп атат. Көчөттүн маселеси болуп атат. Чиканкада моондон мисалы үчүн 10% туруп бериши мүмкүн. Бирок ошондо дагы иммунитети аябай слабый болуп калат. Анан ошентип сиздер убактыңыздарды аласыздар, утурасыздар. Андан көрө мисалы үчүн 20 сотик тикпей эле жакшынакай көчөттөн 10 сотик, 5 сотик тиксеңиздер ошол жакшыраак болот. Кышында жабабыз. Кышында жабабыз. Жок, эми бул погодага карайбыз. -18ге чейин өзүнүн немесини карма берет. Бул жерде дагы бир тонкосын айтайын. Бул жапкан боюнча. Күздө эми мындай болуп эле эгебиз да мисалы үчүн. Ооба. Ушуну эми жабышыбыз керек. Лоодо турабыз да биз ондай. Эгерде күн сиз кепирки жерлерде погода 18ге жетпей жатат. Ал жер жаппайлап койсун, эч нерсе болбойт. Бирок кепирки моментте бизде ушундай учур болду. Али погода жакшынакай эле туруп 2 күн, 3 күндүн ичинде 2 жыл болду ушундай. Резко баада 20 градустан ашык суук болуп кетти. 2 күн, 3 күн ичинде эле. Ал убакытта моолор уйкуга кете албай калды. Дагы биз жапканга успеть этпедик, үшүк алды. Ушундай да момент болуп кеткен. Акырындык менен өзүнүн темпи менен муздатып барса, анда бул уйкуга кететкенден кийин бир аз суукка чыдап өзүнүн немесин алдырбайт экен. Мондо сок болуп калса, сок. Анда үшүк алат. Ошонун аудитка. Жаап кое беришибиз керек. Ошон үчүн безопасный, мисалы үчүн былтыркы суукта мен кепирки жерин жабып калдым, кепирки жерин жаппай калдым.
Ну бирок үшүк алган жок. Былтыры суук болбоду кышкысын. Ну бардыңыздар көп болуп турасыздар. Ишпалерден жаза койтуп, жаза көтөрүп байлай бересиңер. Мисалы муну байлангандар ушунан анча жабып коет. 2 жылга чейин көчөт алам деп ойлонбош керек экен. Кечке Экинчи жыл алсаңыздар болот. Экинчи жылга өсүп дагы берет. Урожайды дагы берет. Эй, дебе, Канча градуста Ну. желательно жасаш керек безопасно болушу. Бул дагы бир маселе, мисалы үчүн жабат десеңиз, мисалы үчүн октябрда жабып салсаңыздар, могу уктай элек болгон болсо, жабылган неменин асты ысык болот да кайрадан ойгонуп кетет. Ошон үчүн ойгонуп кетпеш керек, мына ошондо суук түшкөн убакытта жабыш керек. саргайганда окотун да. Шилдеге Минус болуш керек. Минус болбосо жабып алсаңыздар, жабат десе кишилер көп жабып атат. Декабрда жабыш керек. Бирок, ал суук түшкөндө жабыш керек аны. Ну, ранний сорттор вообще турат. Булар ранний сорттор. Начальство мурда бышабы. Натыйжа бирдей эле. Мына азыр мына сортты караңыздар. Мына сорт Primark Freedom деген сорт. Бирок ушул бирдей бышкан мунун массасы катуу берет. Тегечи. Могу ошо бирдей берип отурат, дачкы бышып келатат. Бул өзүнчө башка сорт. Мына жерден баштап туруп, ал жагы жөн лохташ болуп кетет. Лохтеске окшойсуздар да? Мына даамдап көт. Бирок кече эле терилип кетти. Бул жерлер бардыгын кече терип кеттик. Күн ысык болгонуга байланыштуу ожог берип атат азыр. Сергей ошол жакты. Эми бул ожог азыр бир аз неме болуп туруп, 1-2 теримде тазаланып кетет. 1-2 теримде тазаланып кетет. Мондо мен кичине немелерди бул жакты карасаң, мында азыр тияктагыларды неме кылам, мондо таштадым. Өскөн немелерине. Себеп бир аз болсо дагы өзү көлөккө берсин деп. Ооба. Бул бүтүн лохтес, Будан калганы бүт лохнес. Тиякта натчез бар дагы башка сорттор бар. Бул жерлер кече-кечинде терип чыкканбыз. Азыр тигине ылдыйдан теришип атат немелер. 2 метр болсо тар болуп калбайт экенби аке? Жок, нормально. Бул ысыкта эгерде биз будан алыстата турган болсок, күн вообще куйкалып салат экен. Анын үчүн үстүнө жабышыбыз керек болуп атат. Ошого бир аз болсо дагы азыр күндүн демеси буяка өткөндө буяка көлөккө берет. Бир аз болсо дагы себеби бул өзү нормальный температурасы күндүзгү немесе максимум 30 градус болуш керек. Бизде 40 ошон. Азыр бизде бир аз ысык болуп атат. бөлгө жакшы бышат экен да. Сонун болот. Сонун погодасы сонун туура келет. Поздный сорттор тиге албагыла, ранний сорттор тиге албагыла. Көчөттүн таза сортун тиккиле, ошондо силер жаңылбайсыңар. Лохтес айтса керек. Аяк салкын да. Ошон бош терилерде суук болбойт экен го. Ооба, ал жерлерде эч кандай жабыштын кереги жок. Ошону тургузуп байлап коюш керек, болду ошо. Жатат, не болот, жатат. Bir 60 kilometre posta etlerine. Bizge de bunda götü katı su koyup da. Şimdi karakol jakta salıştırmalı. Дарыла укмалар деп айта кетпеш бет. Ранный сорттор керек. Ну, азыр да Рашидо дегенде ушул жакшы кечкен. Азмын өмүр байланында өмөлөр менен клеш типс менен кандай кылып атасыз? Мына мисалы үчүн келип туруп мына урожайына бир мына тартып кетсең, мына урожай бул азыр биздики жо массага киргенге жо билбейм канча жолу терилди, бирок урожайды ушуну сиздер кандай деп көрөсүздөр эми? Канча жолу терилди, жо бул нормальный эле урожайбы же немеби? Бул уже биз массада уже көп жолу жо биз тердик. Бул болсо бүт эле монтип шиңгилдеп жатып калды эле. Канча убакыт берет экен бул? Ылдый жакта 40 күн берет. Ал жак бизге карагандан ысыгыраак. Бизде 2 ай берет. 60 күнгө. Ооба. Gölde вообще koyanda. Gölde силерде бир аз дагы убакытты 2,5 ай болушу мүмкүн.
отузга чейин беребиз. 20 чейин бишип атат. Ал теделек. Тамыр канча жыл жашайт? Булардын тамыры көп жыл жашайт. Ну бирок ошондо дагы булар тамырыны көп жыл жашайт деп күткөнүн кереги жок. Түшүндүрүңөр. Просто буларды мындай бир 10 жылда жаңыртып туруш керек. 10 жылда жаңыртып турса, картаган тамырларды алып салып, жашыны чыгарсак, жаштын иммунитети күчтүү болот, урожайды жакшы берет. Столболордо чоңойтконго эмне витамин берилет? Жеделбейт. Аз витамин деген эчеке азыр агрохимияда укмуш. Бада комплексный витаминдер бар, көп анын түрүчү. Ошону бере бересиздер азыр. Кайсысын бериш керек ошону? Азыр жаш немелерге жаныпоз немелер берсе болот да. Жаштар жаштын Көчөттөргө, эгилген көчөттөр жаңы. жаңы эгилген көчөттөрдүн основном немеси тамырга иштеңиздер. Нерелер жаңы быйыл да жаста. Ошолорго эмне керек? Химбатоп деген сорт бул высокорослыга кирет, высокорослыга. Вот эми быша баштады. Бул мондой үстү жагыдан баштайт урожайды. Үстү жагыдан акырын жо бышы ылдыйлап түшүп кете берет бул. А кээ-бирки сорттор ылдый жагыдан баштайт. Ушунда, а бул болсо высокорослый, мына көрүп уже бираз эми териле баштады, эми быша баштады бул. Химбатоп деген сорт. Бул средний сортторго кирет. Бирок урожайность жагы аябай жакшы. Суарган боюнчачы капельный лентадан бизде 20-калар турабы азыр, э? Десятка. 10-калар, э? Канча суарат азыр? 1 саат эле сугарып кетем. 1 саат, э? Оныке. Аралыгын канча кылып эгесиз мына? Аларды 40-50 сантиметр. Мындай мүмкүн болсо 25тен тиксеңиздер аябай жакшы болот. Потому что экинчи жылга сразу баа немеге киресиздер массага. Анан мисалы үчүн кээ биркилер 70-80 мисалы үчүн 20 сотке жеткен жете турган көчөттү 50 сотке тип 50 сотк дешет. Жок. Андан көрө мисалы үчүн 25тен тиксеңиздер экинчи жылга массага кирет, кийин көчөт чыгарат бул өзү. Ошону чыгартып көчүп Кебинде кандай тиккенде ошо сиз айткандай 20 сотк 50 сотк деп айтпайсың да. 25тен тиккенде нормально болот. Ооба, 25тен тиксеңиздер эмки жылга кайра эле сразу ушу муну былтыркы тигилген көчөт болчу. Ооба. Былтыркы 3 жылдыкка да карап. Ооба, былтыркы көрүңүздөр мына. Бул сортовойлор аз чыгарат түйдөн. Анан ошо бириге бири жетиш керек булар. Жетиш үчүн күтүп отурсаң, анда убакыт кетет. Азыр бизде эң эле бизде орчундуу маселе чөп кыйнайт. Монту уже биягы 1 метр болуп турса, ортого чыккан чөптү отой берип тажайсыңар. Ошон үчүн жакын болгону жакшы. Мунун да сиз аз эгипсиз да. Көпчүлөр как подпленка кылып, култмайда кылып эгип салса да чөп чыкпайт өйдө. Эми булга кылам. Болот, азыр ошон типтен эле тигишип атат. Ошон типтен эле тигишип атат. Бирок мен өзүм мындай анчалык көңүлдөнбөдүм ошол нерсегечи. Жер дагы өзүнчө мындай дышать этиш керек экен да. Жер дышать эте албаса, күндөн энергия алат экен дегендей, сууктан, кечкичин сууктан энергия алат экен. Ошолордон не болбосо, жер дагы өзүнүн иммунитетин слабылат. Бул кайсы сорт болуп же ошол эле сорттон бул да. Бийил эгилген. Бул Палана деген сортту бул. Бул просто былтыр аябай жакшы эле. Көчөт сурап, бүт көчөт алып салган элек, астынан чыгып, ошентип неме калды. Анан сиздер мына бир эле ежевикага басым коюп атат деңиздер. Кимге кандай ой пикир болсо ошону тиңиңиздер. Азыр малинага быйылкы немеде эмки жылгы прогноз жакшы. Спрос жакшы экен. Сортовой малина. Сортовой малинага. Местный тиги езилип кете турган малиналар тикпеңиздер. Алардын баасы абсолютно башка болуп атат. Сразу переработка болуш керек. Кайсы сорт малинаны? Бул полька. Бул деле экстра сорттор да? Мынодон биягы жо ежевика лохнес болуп кетет дагы. Лохнес ушул го. Лахнес эле может экен. Тигин улан тияктагы эле ошо да. Ооба. Анан дагы өзүбүздө ичара эметебиз. Жок, чөлдө, наоборот, кичине алысыраак саңат деле мейли деп ататса.
Себеп дегенде ысыққа қараш керек болды погода. Россиядағыларды арқандағы сүйген. 40-50 метр, максимум 50 метр. Потому что ал жағыны сіздер ұзарта тұрған болсаңыздар, картаның немес ұзындығын ұзарта тұрған болсаңыздар, дары дармектер толығы менен жетпей қалады. Себеп ұшында болып отады. Ошон үчүн бардыга бирдей жетиш үчүн 40-50 метр. 40 метр кылсаңыздар жакшыраак болот. Обязательно күн батышты карап егиш керек. Сиздер жериңиздер кандай? Жердин шартына караңыздар. Жок, монда экпес, көлөккө чыккалы. Монда. Оныга бирмеде мынаны не үчүн мынандагы Күн тийип турат да. күн не кылышым? Шамал жүрөт. Жок. 40 метр, максимум 50 метр болуш керек. 50 метрге мынанан мында тикесинен түшүргөн эмес, бөлөлөң. Модан түшүргөмдүн себеби бизде шамал бияктан болот, анан таңга мал бияктан болот. Көп убакыт бияктан болот. Ошол немеде шамал аралап турган максатта оорудан баягы шамалдап турсачы, оорудан бир-аз сактанат экен. Күн ысыган сайын же ооруйт барып силерчи. Ошол себептен шамал буларды кармайт экен. Ошол эмне үчүн же сууга же көлөкөлөп эмне үчүн деп. Жаңы тигилген көчөттөр көрдүңүздөрбү? Эртеге кимден көчөт албаңыздар? Мисалы үчүн мен сиздерге менден алыңыздар деп аткан жокмун. Кимден алсаңыздар дагы мынакей четинен бардыгы 100% көктөп турабы? Ушундай турса сиздер экинчи жылга уже урожай аласыздар. Жакшы көңүлдөгүдөй урожай аласыздар. Анан могул жерде көктөбөй калса анда уже кийинки жол көктөтүшүн ал уже 3-4 жылга чоюлуп кетет. Меники 40% албай калды да. Быйылкыда. Ошон үчүн башка адамды күнөөлөбөй, сразу бай өзүңүздөрдөн мен эмнеден ошибка кетирдим деген маселени карап көрүңүздөр. Жерден да баалуу экен да, значит. Бул жердин күчтүүлүгү, жер арык болуп калса дагы слабый болот. Ушуну бардык жогуда бири-бириге совпадение болуш керек экен бул. Быйылкы тигилген да? Быйылкы тигилген болсо, быйылкы экинчи жыл болгондо бул же урожай берет эле. Күздө тигилген да ушул. Жазда тигилген. Жазда тигилген. Муну жазда тигилген жакшыбы же күздө? Эң жакшы. Күзүндө да тиксеңиздер болот. Күзүндө себеп неде десе, себеп кээ бирки жерлерде майларда суу келип атат. Май айында суу келип атат. Ошондо ошого чейин бул сиздер кантип сугарып каласыздар. Күзүндө тигилгенде бул жерге отуруп калат, Асты жазында тамыр шамалдабайт, бир аз суу берип туруп, же суу келгиче карап тура аласыздар. Ошон үчүн күз болуп атат. Уш кайсы сорт? Лохнес. Мисалы үчүн коно күзүндө монда отургуздук, күзүндө эчтеке кылбайбыз, болду. Же сугарыш керек. Обязательно сугарыш керек. Жамгыр жаап аткан болсо да, жериңизде шылпылдаган суу болсо да суу бериңиздер. Себеп дегенде сиздер тиккенден кийин астында кислород калат. Суу бергенде кислородду кууп чыгат дагы жер плотно отуруп тамырды кармап калат. Маселе ушунда болуп атат. Агын суу жок болсочу, эгерде агын суу артезиан. Кеп агын сууда эмес, эжеке. Ручной эле бир 2 литр, 3 литрден куюп коюңуздар, жетет ошол. Негизи малинаны сугарган агын суу жок, бирок артезианды бачокко толтуруп алып бериш керек же сразу артезиандан сугарса болобу? Ысык суу, муздак суу деп коркпой бере бериңиздер. Ысыкты эмнеге сиздер баягыдай ысык суу бериш керек деген баягы түшүнүктөр бар. Мен аларды угуп жүрөм. Теплицадагылар ысык берет. Ысыгыраак, көп эмес, көп ысык эмес, ысыгыраак берет. Себеп дегенде алар батыраак чыгарыш керек. Биз наоборот кичине сууду салкындатып беришибиз керек. Жер ысып кетет, да сууду биз неме кыла албай, салкындата албай жатабыз, муздата албай жатабыз. Мисалы биздин жерде майда кар кетет. Лохнес. Биядан да терилип атат. Биз майда кар кетет. Ооба. Я, Майда. майда кетсе, Октябрда егебиз. Майда кетет. Карабыз. Кары, Мындай майда тоодабыз да биз. Онун орто жеринде. сиздер эми ошол жерде малина бышып атабы теги малина чөйрөнү караңыздар, малина барбы? Картошка Жок, эли журтта. жок, эли журттар төлкөдө картошка эгебиз. Ошону айтам да, анда ушу бир аз тигип көрүңүздөр, практически көрүңүздөр. Анан тигиңиздер сиздер. Мисалы үчүн тигип алып көбүрөөк
ал эти бушпай октябрда кайрадан кар түшүп коюп бир эле урожай бере баштаганда. Ошол жерде да ушул айылы оны тектир турат го. Бак нар токой эмес, бир ошо бер токойдун алдында тектир жерлер турат го ошо жерде. Просто ага жанагы Шокты туруп сонда. Ого. Жетип турабы? Заводской менен неменен айырмасы болот, бирок болбогон нерсе жок. Алды Бардыңыздар, келгениңиздер үчүн рахмат. Sizge de Мен колубуздан келинче мен деле жардам берген аракет кылам. Эч ойлонбойсуздар. Ушул жерди көрүп алдыңыздар. Кийинки убакытта мында келип, өзүңүздөрчө келип көрсөңүздөр болот. Анан баада мен суроомо ачет бербей өтүп калды деген түшүнүктөр болбосун. Себеп дегенде мында убакыт деген тар болуп калды. Ошого прямо отдельно чыгып суроо бере бересиздер. Бирок мен сразу айтып коеюн, мен кээде ала албай калам, киши көп. Баада же намаз окуп калам, же телефонум балам да окуп калат дегенде. Ошондой убакытта албай калды. Андай кылбай жазып койсоңуздар, мен жазылган немени окуп туруп ответ берем кийин. Эми бияка келип кетем. Биякта адрести көрүп алыңыздар. Эми бияка келе берсеңиздер болот. Конага рахмат. Allah razı olsun. Rahmat azı versin. Sizin olsun, geleceğiniz keng olsun. Şu emeğinizden bereket alınız. Şu nevre çevremiz geçeyim. Şu жақсылықта өнөзөр элдин кызматында Айтқаныңыз келсин. чоң рахмат. О, мени баш Хош келипсиздер бардыңыздар. Рахмат. Принтерлерге отурсаңар отура берсеңиздер азыр. Элиндагы адамдын бейнине жараша болот. Көптөн бери ойлонуп, кыялданып жүрүп дегидратор алдым. Эми карасам, эң туура чечим кабыл алыптырмын. Азыр мен бакчамдагы кулпунайды, алманы, алмурутту жана башка өсүмдүктөрдү туура кургатып турам. Балдарым эми дүкөндүн зыяндуу таттууларын сурабай, өзүм жасаган пайдалуу чипстерди сүйүп жешет. Сар-санам жок, пайдалуу экенин билем. Буга чейин бакчадагы жемиштердин жарымы чирип кетчү. Азыр болсо баарын кургатып коем. Фантазиям кеңейди. Жаңы рецепттер, жаңы идеялар. Ойлогон эмесмин дегидратор ушунчалык кызыктуу болот деп. Үйдөн эле акча табууга мүмкүнчүлүктөр пайда боло баштады. Урматтуу айымдар, аппараттан дагатканда жаңылып калбаңыз. Мен сиздерге Вейтсгауф сунуштайм. Өзүм текшерип, немис сапатына татыктуу экенин далилдедим. Сезон башталды. Дегидратор азыр керек. Бүгүн заказ кылгандарга белектер бар экен. Бактылуу үй бүлө пайдалуу тамак аштан башталат.